кутмандуу күнүңүздөр менен Политклиника медиасынын сереп берүүсүн баштайбыз. Биз бүгүн кыргыз өзбек чек ара маселеси тууралуу сөз кылабыз. Биздин студияга коргоо экс министри, коопсуздук кеңешинин экс катчысы генерал лейтенант Исмаил Исаковду чакырдык. Берүүнү мен Айгүл Бакиева алып барам. Исмаил ага мына жакында чек ара маселеси боюнча комиссиянын жетекчиси, улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев кыргыз өзбек маселеси толугу менен чечилди деп билдирди. Андан кийин сиз өзүңүздүн жүйөңүздү келтирип ошол курч билдирүү менен чыктыңыз. Мына ушул биздин окурмандарга ошол билдирүү жөнүндө ушу кыскача айтып кетсеңиз. Айгүл, рахмат биринчи чакырганыңарга. Албетте бул ар бир Кыргызстандын жаранына тиешелүү маселе, себеп дегенде кыргыздын суусу, кыргыздын жери боюнча сөз кетип атат. Урматтуу Ташиев Камчиним жетекчи болгондо мен өзүмдүн пикиримди айттым эле да. Бул ушундай мамлекеттик органдын жетекчиси бул комиссиянын төрагасына болгонго мүмкүн эмес деп, себеп дегенде бүткүл дүйнөлүк өлкөлөрдө ушундай жашыруун мекеменин жетекчиси мындай маселелерге катышпайт. Алар көчөгөнүн артында туруп, өздөрүнүн ой пикирин айтып турса, ошо жакшы болот да. Эми мейли болуп калды. Анан Ташкенттеги протоколуну болду коюп келгенден кийин, мен кунт коюп угуп, баарын окуп тургандан кийин бир топ маселелерди ийнелерибиз карабай, ошо фактыларды мындай аргумент келтирбей колдоо койгондору меники да өкүнттүү дагы, жанагы өзүмдүн ой пикиримди жазып чыкканым ошодон болду. Себеп дегенде биринчиден мындан мурун эч ким жетекчилер эч кандай иш кылбаптыр. Мына биз барып бүтүрүп койдук деген сөзү, анан кийин суу сактагычтардын биз беребиз, ана жерде алмашабыз, анан мен мынча деп сурадым, алар мынча деди, анан мен жок, мындай болбойт, андай болот дедим деп, мына базардакыдай айтылганы бул ошондой жетекчилерге авторитет алып келбейт. Эми суу сактагыч боюнча айтып кетсек, общий чек ара боюнча айтып кетсек, чек араларды булар бир тараптуу делимитация иши эмес, демаркация ишин бүтүрүп коюшкан. Делимитация деген бул кагазда бүтүрүш керек, кагазда. Ошонун баары келишим, баары макул болгондон кийин гана жерлерге жанагы столбуларды коюп, траншейлерди казып, зым менен тартканга мүмкүн да. Булар анысын жасабай эле бир тараптуу 90-жылдардын башынан тартып эле биздин жерлерди анча жерлерин кошуп туруп, чогултуп, казып, токтотуп, анан жанагылар тартып алышкан. Тартып, практически баардыгын өзү бүтүрүп алышкан. Бир-эки эле маселе калган. Булар атайын коюп койгон, себеп дегенде алардын көз аткан жерлери ошол жер болгондо кийинки карайбыз. Анан Кыргызстандын жетекчилери албетте иштерди алып барышкан, мурундагы жакшы эле алып барышкан, бирок кемчиликтер кеткен. Кээ бир жерлерде мындай өзүбүздүн кызыкчылыкты коргой албай, аргументти келтире албай, анан ушул кейипке келип калганбыз да, бирок жылыш болгон. Мына ошол негизинде 3 айдын ичинде биз бүтүрүп коебуз, анан мына жерди бердик, муну алмашабыз дегенде мен өзүнчө таң калдым. Себеби ошол келишимдерде мурунку суу сактагычты куруу боюнча келишимдерде Өзбекстандын милдеттемеси бар биздин алдыбыздан. Вот бир эле компробат суу сактагычы боюнча айтып кетсек, булар ошол салып атканда бизге вада беришкен. Биз жанагы суу жердин алдынан чыкпаш үчүн дренажды, коллекторный дренаждык системаны куруп беребиз. Башка жака чыкпасын суунун алдынан деп. Жердин алдынан суу чыкпасын деп. Бул биринчи. Экинчи, бизге биринчи келишим боюнча 219 километр салыш керек болчу. Анан кийин булар ар кандай аргументти келтирип туруп 70 километрин кыскартып 149 километр калган болчу. Ошол биз салып беребиз деп, ошол канал салынганда Бүргөндү массивине чейин бизде бир 20 000 гектардан ашык жер, суулуу жер пайда болмок. А булар суу сактагычты салгандан кийин 43,4 000 гектар суулуу жер пайда болду да. Мына канча жыл өттү. Ошол жылдан тартып булар жанагы милдеттемени аткарып келген эмес.
Анан ар бир сүйлөшүүдө биздин жанакы комиссия мүчөлөрү ушулар аргументтерди айтып келген. Мурун эле айтып келген да, бирок аны мындай ачыкка чыгарылышкан эмес. Анын 18-жылы биздин өкмөттөгү адистер дагы ушуну бүт эсептеп туруп өздөрүнүн эсеп кысабын чыгарган. Бул өкмөттө жатат, аны алар билиш керек болчу. Анан кийин мындай да, мына үйүңдө 3-чү этажда жашаган, 2-чи этажда жашасаң, 3-чү этаждагы адамдар суу кой берип туруп, үйүңө мында суу каптатып ийсе барып айтасың да, коңшу, мени суу каптап кетти. Сен мыналарды зыяндарды ордуна калыбына келтир деп айтабы? Анан биз баарын берсек, баарын салышса, жерлерине суу кат менен ушундай көп түшүмдөрдү алып атса, биз болсо ошолордун кесепетинен колдон чыккан жана кирешелерди жок кылып, жерибизди айдай албасак, сугара албасак, каналдарыбыз жок болсо, аны айтыш керек да, ай, туугандар, мына келишим, силер ушунча жылдан бери бүтпөпсүңөр, ошон үчүн мынанча биз зыян тарттык, мынаны салган жок экенсиңер, жок дегенде ушуну салгыла, анан кийин сүйлөшөбүз десе, мындай ишиң жылыйт да. Туурабы? Анан айтпай эле жөнөкөй эле биз бердик, анан мынанча гектар берем деди, ошону мынандай кылабыз деген бул аны менчик эмес да. Мамлекет ал инилерге андай укук эч ким берген эмес. Алар айтышка укугу дагы жок. Мен мындай кылдым деп. Аны элден дагы сураш керек да. Анан комиссиянын төрагасы болгосу мен чечтим деген бул кичине туура эмес да. Мындай мамлекеттик деңгээлдеги айткан сөз эмес. Бул авторитет алып келбейт инилерге. Мына ошонун негизинде жанакы аргументтерди мен айтып чыктым. Андан башка бизде Орто Токой суу сактагычы, андан башка Керкедон Арабан районунда Орто Токой суу сактагычы биз 10-жылы мына менин буйругум менен солдаттарды киргизип туруп биз жанакы туугандардын охранасына алып койгонбуз. Анан кийин кайтып биз кеткенден кийин 10-жылы келип убаданы берип биз мынандай референдум өткөрүп, жаңы бийликтен кетебиз деп барыбыз кеткенбиз. Мен дагы кеткем. Анан шайлоого барганбыз. Ошо кеткенден кийин бизден кийинки келген бийлик кайтып уруксат берет. Анан кайтып туруп, кече жакында Темир Сариев инибиз ошону алат кайтып. Андан башка Темир Сариев дагы 25 объектти алат да, мына өкмөт мүчөсү. Булар эми биз мындай афиша кылып айтылбагандан кийин көптөр билбейт да. Ошонун негизинде булардыкы болгон, андай деген бул туура эмес болчу. Мына ошентип мында секин алып аткан болчу да. Мына ушулардын бардыгын айтып, анан томатты коюп келгенден кийин айтса, андай жакшы болот. Азыр эми бердик беребиз деген бул туура эмес. Мен дагы кайталап коеюн. Буга биз баарыбыз каршы чыгышыбыз керек. Себеби дегенде доомасыз жок дегенде жанакы чыгымдарды төлөптүрүш керек. Анан бизге ошо жердин ордуна жер беребиз дегендер бар. Мына Орто Токой боюнча 660 гектарды жерди берелек. Уже бир 70 жылдан ашып кетти. 70 жылдын ичинде кыргыздарда 660 гектарды 1 гектардан берсем, 660 биздин жаран 1 гектарлуу жер болот эле да. Канчалаган баласын багат, семьясын багат, мамлекетке канча пайда берет. Анан ушуларды айтпай туруп жанакыдай кылган, мен билбейм бул кандай максат менен жанакы жолго барып атышат да. Анан кече жакында дагы айтып атпайбы? Мени ушундай жамандап атышат, критикалап атышат, элге түшүндүрүү керек деп. Эмнени түшүндүрүш керек? Эч ким аны критикалаган жок. Биз бир сөз айткан жокпуз. Биз болгон айттык. Мынандай аргументти келтирбей койгон экен. Ошол негизде бул улуттун кызыкчылыгына жооп бербейт. Кайтып сүйүнүш керек болчу. Ой, Исмаил Саркович, агабыз ушундай кылып чыгыптыр. Биз билбей калган экенбиз. Ушуну кармап туруп кайтып мындай сүйлөшкөнгө барганга мүмкүнчүлүк алып берди дегендин ордуна эмне кылып атышат? Каяктагы болбогон жалган нерселерди чыгарттырып, адамды кайтып жаманатты көрсөткөнгө кетип атышпайбы? Эми муну көрүп алып таң каласың да. Комиссиянын төрагасы ушу Камчыбек Ташиевич жана комиссиянын ичиндеги кишилер ушул маселени билет беле? Эми мен айта албайм ким комиссиянын ичинде бар экендигин. Биз гана биз билебиз. Мен билем комиссиянын төрагасын гана. Анын курамында ким бар экен фамилиясын эч ким чыгарган жок. Мен ойлойм, өкмөттүн кээ бир мүчөлөрү жанакыларды билет. Бирок эми төрага озуң бас десе басып коет да. Биз азыр ошондой болуп калбадыбы? Сен ким элең дегенде сөз мына жанакы туура нерсени айтып жол көрсөтүп атсаң, ошо жол көрсөткөн адамды бөкөчө кылгандай көрсөтүп аткандан кийин балдар бечаралар кантип анан сөз айта алат? Айта албайт да. Мен оюмча арасында билген, мүмкүн айткандыр. Алар айтты, жок, токтот, сен
ишим болбосун деген. Мен аны айта албайт экенмин да, ким бар экендигин. Бул протокол мындай улуттук кызыкчылыкка каршы келип калды деп жаздыңыз да. Да, туура, каршы. Себеп дегенде мына өзүң ойлонуп көрбөйсүңбү? Бизге милдеттеме беришкен да, 149 километр биз канал салып беребиз. Аны салбаса, ар бир суу сактагыч боюнча жерди беребиз деген убадасын аткарбаса, туурабы? Анан жанагы дренажды системаны Кемпировод боюнча системаны салып беребиз да, салбаганын кесепетинен 5000ден ашык гектар жердин алдынан суу чыгып, сазга айланып, суу тузу чыгып, эгин жакшы алганга мүмкүнчүлүк болбой калды да. Андан башка 7 айыл аймакта, Кара Суу Өзгөн районунда 7 айыл аймакта Сабай, эми көп да, жаңары жана башкалар өзгөндө ошо бардыгы 7 айыл аймакта 800ден ашык үй жараксыз болуп калды. Ошо суу чыккандыгын дайыма сыз болгондуктун кесепетинен оорулуу адамдар пайда болду. Мунун бардыгы өкмөттүн материалдарында бар. Анан ушуларды кесепетте себеп дегенде суу эмнеден чыкты? Айтып коеюн. 84-жылы булар жанагы платинаны көтөрүшөт. 906 метрден 908 2 метр үйдө көтөрөт да. Биздин уруксатсыз, биздин макулдугубуз жок. Бул да өзүнчө бир чоң туура эмес тиги коңшу тараптан. Ошону кесепетте суунун көлөмү 1900 миллион кубка көбөйөт дагы, жер дагы жана сууну басып калат да. Ошонун негизинде 269 жарым гектар эгин жер, 7,5 гектар жана көп өсүмдүктөр өсө турган жерлер суу каптап кеткен. Мына ушулардын баардыгын айтыш керек. Ушундай кылдыңар, биз көтөрүп койдуңар, анын ордуна баарын бергилегин. Аны эсептеш керек да. Тигилердин пайдасын, биздин пайдасын. Эми биз орто эсеп менен эсептесек, алар 2 миллиард доллардан ашык киреш жатат. Биз болсо 1 миллиарддан ашык зыян тарттык. Аны айтыш керек да, мынаны аткарган жок элеңер. Ушуну кесепетти ушундай болду. Мынаны салып бергилегин, мынанын акчасын төлөгүлөгүн. Анан кийин сүйлөшөбүз десе, мына ошондо улуттун кызыкчылыгы болот да. Мына өзүң деле жана айтпайт, үйүңдө бирөө окуштан суу каптатып ийсе, айтасың да, айнанайын, сен мыналарын токтот. Болбосо мен сот көрөм да, сот көрөт да. Анан бул мамлекеттик деңгээлде өзүбүздүн жараанда кыйналып атса, анан кайтып, жок, булардын баары туура эмес, мынандай кылыш керек, мен мынаны алмаштым, мен бердим деген ага ким ошондо укук берди? Эч ким берген жок да. Аны айткан мындай укугу жок. Аны ушу парламент чечиш керек, береби, бербейби? Ал болгону комиссиянын төрагасы. Мен комиссиянын төрагасы катары ушундай деп ойлойм. Десе, бир жөн. Анан кийин жанакыда айткандар, бул кичине биздин инилерге авторитет алып келбейт да. Жана сиз бул экономикалык эсептерди эсептеп атпайсызбы? Сиз өзүңүз эле эсептедиңиз белечи, ошол расмий эсептелген? Бул бир жагынан өкмөт эсептеген. Мен көбүнчө ошо өкмөттүн 18-жылкы эсебинен эле алдым. Бирок жанакы буудайды, мен буудайды алар башкача эсептеген, мен буудай деп эсептеп койдум. Буудай орто өсүрүш ушунча болуш керек эле деп. Андан башка өсүмдүктөрүбүз көп да, туурабы? Анан мындай баасы өйдө өсүмдүктөр бар, өтө керектүү өсүмдүктөр бар. Аларды эметпей, дүйнөлүк мындай практика дейт, ошо буудай менен гана мен эсептедим да. Өзбекстанда бир тоннасы 1 гектардан 5,5 тонна алат экен, бизге 2,5 тонна орто эсептен алынат да, мына биздин данный боюнча. Мен ошолордон алгам да. Ошо негизинде жанагыдай цифралар чыкты. Албетте, кандай болбосун, жанакы 20,000 гектар бир сууну пайда кыла турган жерге эсептеш керек эле да. Биз мына ушунча жылдан бери биз эгерде суу болсо, канча адамдарыбызга биз жер берет элек. Ошончо адамдар 20,000 гектар, мына 20,000 гектарды 1 гектар берсең, 20,000 адамыбызга 1 гектардан жер болуп атат. Эртең мындай эсептесең дагы. Анан 1 гектардан жерден канча пайда таба алат эле? Канча адамдарыбыз Россияга кетпей, же башка өлкөлөргө кетпей, ошол жерден иштешип, Кыргызстандын экономикасын көтөргөнгө мүмкүнчүлүк алып, шарт түзүп берип бизге өздөрүнүн бала чакасын ушул жерден өстүрүп чоңойткөнгө мүмкүнчүлүк алат эле да. Мына ошолордун баардыгын айтыш керек болсо, туугандар, силер менен биз доспуз, жакшы мамиледебиз. Эч качан биз мындай жаманаттуу оюбуз жок, бирок мыналарды ордуна коюп койгула. Андан башка жанагы жол, мен жолду айтып кеттим. Жана чек аранын демаркация ишин бүтүп алганды эч кандай бүткөндү кесепеттен биз жол салганбыз. Мына
эгер түштүккө барсаңар Ала Бука, Аксыга кетип атканда, вообще түштүккө кетип атканда, анан кийин Баткен тарапты мен эсепке алган жокмун. Ал жагын кезепет. Беркеле жакты. Жалал Абад областын гана. Ошо чыгымдардын арасында ошо жолдун чыгымдары да бар. Албетте, ошолордун жана бир тараптуу демаркация ишин бүтүп алгандыктан биз айласынан жол салганбыз. Мына ошо жолдордо мен өзүм жүргөн адаммын. Илгери өтөрөтпен учуп барып, алардын чек арачыларын жана бажы постторун алдыртып, биз кеткенден кийин кайтып койдуртуп, ошентип урушуп жүргөн адам, ошону бүт өзүм өткөргөн адам катары көргөн, эл менен бирге жүргөн. Жанакыларды айтып чыктык да, ушундай болгон эле. Ушуларды жок дегенде айтпайсыңарбы? Бизге мындан бир тараптуу иштерди жасап отуруп, канча зыян келтирдиңер, канча бизге моралдык жагынан, материалдык жагынан чыгымдарга учураттырыңар. Ушулардын баардыгы эми болду, эми жакшы жашайлык. Ушулардын баардыгын эске алуу менен иштин башын чечелик дегенде, алар деле түшүнөт, себеби дегенде ал жакта да акылдуу адамдар көп да. Тем более урматтуу Өзбек элинин президенти ал абдан тажрыйбалуу. Мелиорация боюнча да анын кесиби эмне суу. Себебинде мен анын туулган жерин айткан жокмун. Туулган жери ошо жерде сууга мындай муктаждуу жерден төрөлүп чыккан адамды ар бир тамчынын баркын билет. Алтындай баркын билип турган адам ошондой жакшынакай өзүнүн эли үчүн, эми ал тарапта өзүнүн эли үчүн кандай кызыкчылыктарды булар алып атышат да. Биз деле ошондой кызыкчылыкты караш керек болчу да. Биз дагы айтышыбыз керек да, биз деле ар бир тамчынын сууну баалайбыз. Тем более келечекте суунун тартыштыгы болот деп бүткүл дүйнө окумуштуулар жасалып атат. 1/3 бөлүгү суу мындай муктаждык катуу болот. Суунун баасы өйдө көтөрүлөт. Суунун заманы келип атат деп коңгуроо кагып атат баарыбызга. Биз ошолордун баарын иликтеп туруп анан кийин жанакы мамиле кылганда, анан бул инилериме кантип колдобой мен? Анда эки колдоп колду чаап айнанайым. Абдан рахмат сага иним. Мен ишенгенде экенсиң. Мен ушундай сен менен илгери колдоп жүргөнгө татыктуу болдум деп туруп кайтып кубаттаганга мүмкүнчүлүк болот эле да. Анан ага катары жанакыларды көрүп тургандан кийин унчукпай коюш бул туура болбой калат да. Анан кээ бирлер бизди айтып атпайбы? Эмне кылдыңар эле силер деп? Силер үчүн эмне жашаган жоксуңар эле деген көп мындай интернетте айтып атат да. Именно ушуларды айтып жүрүп, себеби биз бийликтин башында болгон эмес. Сен там эле ушул ишке аралашып жүрөсүз да. Мен жеке бийликтин башында турган адам болгон эмесмин. Биз келебиз, жанакыларды айтып койгондон кийин бизди четтетип коюшат, же болбосо кандайдыр бир себептер менен өздөрүнүн кызыкчылыктарын алып кетишет, бирок дайыма ушинтип талап кылып атып, көп жерлерди биз сактап калганбыз. Жана фамилиялар менен айтып кеттим, бирөө Чапаевич деп, ошолордун эмгектери эбегейсиз чоң. Кандай бизди жаман көрбөсүн. Көп жерлерди токтоттурдук, көп жерлерди сактап калдык, жолдорду салдырдык жанакыдай кылып. Мына ошонун негизинде анан келечектеги биздин балдарга биз кетип калса дагы кийин талашып алганга мындай укуктук материалдарды даярдап коюп берип койдук да. Мына кийин талашсаңар болот, биздин күчүбүз жетпей калды деп. Ошондуктан жанакы курулай бизди мындай биз жака ташып аткандарга мен ошол жооп айтып коет элем да. Мунун баары туура эмес, жалган, андай эч качан болгон эмес. Биздин күч менен, биздин аракет менен көп жерлерибиз сакталып калган, көп жерлерди биз жолду салдырып, элге мындай жакшынакай жүргөнгө мүмкүнчүлүк алып бергенбиз деп. Ушундай пикир айткандарга ошол мамлекетке мындай чаң кылып атат, кыянат кылып атат деген сыяктуу пикирлер айтылып атат. Анан ушуларга кандай жооп берет элеңиз? Мына сиздин тиги жана 10-жылдагы ушунун эле арасында да тиги Кадыржан Батыров менен маселелер көтөрүлүп аткан, ушунун айынан болуп атат да. Мен ошону айтып атпаймынбы? Манайки жанакы жак чыккандан кийин ушул маселелерди көтөрүлүп чыкты да. Эми акылдуу адам болгондо кайтып айтыш керек да, Исмаил ака, жакшы бизге жолду салып, биз билбеппиз. Чындыгында көңүл бурбаппыз, бизге мындай жол көрсөтүп койдуңуз дегендин ордуна кайтып мени элге жаман көрсөтүү боюнча ошо ГКМБда жаткан материалдарды алып чыгып атпайбы? Мен ушул боюнча айтып кетейин. Бул 2011-жылы башталган. Себеп дегенде 2011-жылы мен жанагы Баткендеги жер боюнча Акташ көксү жолду салынсын деп туруп чатак чыккан жер бар да. Ошондо каршы чыгып, жанагы өкмөт киргизген токтомго
комитет төрағасы қатар чет шығарып қойған. Бұл улуттың қызығушылығына жауап бермейді, артқа қайтарылсын, оның орнына 14 миллион беріліп, жаңағы жол салынсын деп. Бұл өте мындай келешекті көре тұрған шешім болған. Мұны ошондо мага тишин кайрап калышкан. Андан башка жанагы Ош окуясын иликтеп атканда, Кадыржан Батыровдун маселеси каралып атканда, аны кимге жабыш керек болгондо, ошо маселени мына Исаков ошо жүргөн, ошого жабайлык деген максат менен жанагы 2011-жылы биринчи жанагы ушул сериясы чыккан. Ошондо Фергана Уру деген гезитке мен чоң интервью бергенде фактыларды көрсөттүм. Оозор тып басылган. Анан башка биздин балдар да кайта баштаганда кимге көп кирген, ошодон кийин ким кабинетте кабыл алган, билинип калгандан кийин токтоп калышкан. Андан кийин сиз дагы ошо Азаттыкка интервью берип анан айткан турбайсызбы? Анан кийин экинчи сериясы 2016-жылы башталды. Аны да себеби бар. Себеп дегенде Конституцияны өзгөртөбүз деп калбадыбы? Бизде эле ошо коллега Атамбаев мырза. Анан биз андан башка убакыт өкмөт мүчөлөрү каршы чыкканбыз. Туура болбой калат. Ал жерде жазылган, өзүң да кол койгонсуң, 20-жылга чейин тийбейбиз деген, бул туура эмес дегендей кылып биз мындай элге билдирүү жаратсак, анын ар биринин артынан чукуй баштаганда, анан ушу опять жанагы мени кармайын деген максатта атайын уюштурулушуп, анан бир эч чөкпөс бир адам бар. Мен фамилиясын айтпай эле коеюн, капа болуп калбасын. Анан алар аны жанагы улуттук ассамблеяга төрага кылып шайлап келет. Ошодон кийин мага түшкөн оперативдүү маалыматтардын негизинде алар уюшулуп, барышып, Кадыржанга жолуктурушуп, эми ким жолукканын мен так айта албайм, бирок ошо жолуктурушуп деп айтып келишкен да. Анан ошондо атайын журналисттин аймайт этип ушу суроону бердирип, жанагы эмени кассетаны видео тасманы чыгартышат. Ал жерде мындай угуп көрсөңөр, ошо журналисттер да атайын 2-3 жолу сурап атпайбы? Айтсаң ким эле чыгарды деп. Как будто тиги унутуп бара тургансыз. Анан ошондо айтып атпайбы Исаков менен Алымбеков деп. Бул экинчи серия. Анан ошондон кийин мен жанагы фактарды келтирип дагы интервью берип, анан Каптагаев дагы тергөө болгон ошондо. Ошо тергөөдө дагы жазгы мынага көп кирген, мына ошодон кийин да жүргөн дегенден кийин ал да басылып калган. Ошо материалдардын баары беркембеде бар да. Эми тигилерди булар унутуп калышып, ошону алып чыгышып, азыр көрсөтүп атпайбы? Көрсөткү менен байнап чыкпайт. Себеп дегенде биз Кадыржан Батыров мен эч качан мамиле кылган эмесмин. Ошол 20 майда эртең менен саат 5 шамасында жанагы Созак районунун акими ал убакта Нурболот Мирзахметов кийин МЧС министри болду. Ошол аким болчу. Ошого команда берип, бүт айыл өкмөттөрдү, депутаттарды чогулткун, мен сүйлөшөйүн, элди чыгарбасын деп туруп, саат 4-тө жолуккам Созакта. Анан ошодон чыгып келгенден кийин келгенде, жанагы ички иштер министрлигинин кабинетинде Алишер Сабиров менен бир полковник деп мага айтты, ошондо турган экен да. Анан ошол айтып калышты, сүйлөп бүткөндөн кийин. Исмаил Сакович, ошондо бир видео материалдар бар, ушу 20-жыл эмеде жанагы университетке кагылышып кеткен да, кыргыздар менен өзбектер тарап. Ошо материалдарды көрүп койбойсуз дегенде, апка көрсөт десе, бул жерде аппарат жок экен, мына 5 метр жерде барып койсоңуз деген, мен чарчадым, укташым керек, жок деген жарым саат себеп дегенде саат 10-да митинг болот, 8-де менде элдер менен актив менен жолугушум бар десем, ушундай атайын келди көрүп коюңуз дегенин, Алишер Сабировдун ушу Бишкектен келиптир, күтүп турганын эске алып, мейли деп, анан баса көрсө ошол университет экен да. Ошондо тепкич менен чыгып атканда 2 киши тосуп алды, бири ошондо Кадыржан Батыров менен учурашкан. Мен ошондо биринчи мындай, хотя анын фамилиясын баарыбыз билебиз да, жанагы телевизордон көрүп жүргөн бирок жакын адам катары биринчи жолу ошондо экөөбүз ушундай бетпе-бет жолугушуп, кол алышып, анан мен айттым, менде убактым жок. Десем, бир ушундай кабинетке киргизишти, аппаратура турган. Анда көрсөткөн десем, жанагылар көрсөтсө ошол өздөрү ичинен тартып алган да, тияктагы кыргыз жарандарыбыз таш менен ургулашып, талкалап атканын, кирип атканын тартып алышты да, мына көрдүңүз, бизде күнөө жок дегенди мен айткам. Бул материалды силер мына укук органга тапшыргыла. Биз экинчи тарапты уккандан кийин чечим чыгарабыз дегенде аны мага айтып калды. Исмаил Сакович, мен ушундай жамандап атса, мен бул жака чыгып турсамбы дегенде, мен автоматтык чыксаң чыгып бер, эгер күнөөң жок болсо. Кааласаң Орустар Россияга бар, кааласаң тияка бар деп жооп берип койгом да.
ошентип жооп берип материалыңарды мыналарга тапшыргыла деп биз чыгып кеткенбиз. Болгону жарым саат сүйлөшкөнбүз. Эми ошону мага жаап, анан 22-синде университетте барып, эл менен жолугуп, ошолордун эли менен жолукканда видеолор бар бардыгы. Аларды карашпайт, алар ошо КМБда турат. Аларды көргүсү келбейт да, себебинде кароола керек да. Ошол жерде эл менен жолукканда жанакы таблица эмелерди көтөрүп, плакат көтөрүп алыптыр. Кадыржан Батырдын колуңду тарт деп. Мен пүү жазып алып турам, мынауң не? Эмне колуңду тарт деп жазып турасыңар? Ким кол салыптыр? Күнөөсү болбосо келип айтып бербейбизби? Эмне үчүн качып жүрөт? болгон баарын айтып берсин деп. Бүт баардыгы бар да, ошолорду билишет. Бирок жанакын алып чыгып, 3-сериясын көрсөтүп атышпайбы? Эми ал албетте мындай да, ушу боюнча бир Рим империясынын императору Марк Аврелий деген император болгондо, акылдуу, ошол айтканда, мен дейт, ушул адамдардын туура эмес ишинен, атайлап жамандаганынан, жалганынан, куйтулугунан ушундай көп өзүм ушамен болуп жабар тартам, ички сезим, жүрөгүм ооруйт деп анан ойлоном дейт. Барып алып ойлонуп, ушулардан жабар тартпасам болот беле деген суроону өзүмө койсом, ойлонсом жок болбойт. Себеп дегенде, адам төрөлгөндө бири куйту, бири эки жүздүү, бири кошоматчы, бири вообще бир начар адамдар төрөлөт. Анан мен ушу природанын ушундай болушуна кантип каршы чыгам? Онун көрө кой, мен буларды укпагандай эле жүрөйүн дегендей мамиле кылам деген сөз бар да. Мен дагы ошонун негизинде, ошондой философский. Да, ошонун негизинде ошентип жүрөбүз да. Хотя албетте үй бүлөгө жана көргөндөр айтат да, мындай дегенде өзүнчө кичине бушамен болосуң, аяттан көрүп бекеле кылып атса, жалган не кылат дегенде ой кетет да. Ошонун негизинде жанакы нерселерди чыгарыш бул авторитет инилериме алып келбейт. Улар да ойлоnuş керек болчу, аятта. Ошону баары иликтеп туруп анан карап чыгарса, эгер чындык болсо эч ким капа деле болбойт. Анан ушу жакшынакай сөздү айтып, жол көрсөтүп аткан адамдарга ушинтип отурса, анда буларды критикалап койгон, бетине катырак айтып койгондо эртең эле баса калып жок кылып коюш ыктымал да. Мына коркунучудан да. Ошондуктан ар нерсени жасаганда этият болуш керек. Кылдаттык менен мамиле кылыш керек. Анан ошондо керек болсо дебатка чыгып, Исмаил ака келиңиз, сиз отуруңуз мына ака, мен отурайын, мен өзүм аргументимди айтайын, сиз өзүңүз айтыңыз, эл ошондо тактап алсын десе, анда айтасың, ай молодец мына. Бул жигиттик кылып атат деп. Ошону такташып бардык маселени ачыкка чыгарып алганга болмок. Анан тем более мен өзүмдүн кызыкчылыгым үчүн чыккан жокмун да. Ошолорду билип, ошолорду өзүбүздү өткөргөн адам катары, биз секин алып аткан адам катары жана өзүбүздүн керектүүсү. Анан кийин суу сактагычтардын эң чоң эмеси, мааниси бул мындай да. Мунун алдында миллиарддаган акчалар, долларлар жатат. Жана сапрепел. Да, сапрепел деп ал жана ылайдын топтому деп кыргызча айтсак болот да, ил деп коюп. Буга бүгүнкү күндө мындай каалагандар көп да. Ошол эле Өзбекстанда бар билет. Себеп дегенде жанагы суу сактагычтарды баары бизден барат да. Буларда ошо суунун составындагы көп заттар баягы барбай калып, азыр алардын жерлери бүт эмеге мындай баягыдай түшүм бербей атат да, себеби ошондой удобрение жок. Анан булар ошолорду алып туруп, ар бир кашыктап коюшат кээ бирлеринечи ошол нерселерди. Мына жанакы жетекчи урматтуу президент алардын баарын билет да. Ошонун үчүн аракет кылган ушудан. Биз ушуларды миллиондогон, миллиарддаган акчаларды тапсак болот да. Барып туруп алып, ошону эле алып туруп анан ушу боюнча дагы илгери мына Чыңгызчы премьер болуп турганда, жок, кече жакында эле по-моему Азаттыкка интервью берген экен. Мен сага жөнөттүм эле, карап койсоң болот да. Токтогул кесин салып атканда ал жана партком болгонбу, ошо партийный кызматта жүргөндө жаш учурунда ошол айтып атат. Ушул суунун составындагы удобрениянын азайып калат деген ой менен булар атайын ЦКга, Москвага телефон чалышып, биздин жанагы мөөнөттү, бүтөр мөөнөтүн эмеге жок учуратышкан деген сөздөрү бар да. Мына алар эртен бери билип туруп ушуларды аракет кылып жүрүшкөн да. Анан Каримов аксакалыбыз абдан
тажрыйбалуу жетекчи болгон да, алар баары билип, булар ошол учурларда максаттарга жеткен эмес. Себеби дегенде Каримов учурунда да Кыргызстанда күчтүү оппозиция турган. Раматалык Абсалат Масалиевич жана фамилияларын мен айтып кеттим да, ошолордун баардыгы бекем бир кыңдайчы маселе да, бийликтегилер биз азыр айтып чыкчу элек. Анан ошол негизинде буларга жетишпей, максаттарына жетпей жүргөн. Анан азыр андай парламент өзү жок болуп калды, айта турган эч ким жок болду, ооздорун булардын баарын басып койду, буларды каалагандай жетелеп алды, анан каалагандай иш аракет кылам деген аракеттери бул туура эмес, муну баарыбыз токтотушубуз керек. Андай укукту эч ким берген эмес. Кыргыздын жерин мен чечем, мен берем дегенди, муну баарын токтотуш керек да. Өзбекстан менен ошо сүйлөшүүлөргө барарда, протоколго кол коюларда, ошол комиссиядан башка дагы ошо билген, аралашкан ушул маселенин ийне жигине чейин билгендерди чогултуп, биз ошол кандай талаптарды коебуз биз деп ушундай маселе болбойбу? Болуш керек өзү. Мына Меркелдин, Германиянын канцлери, премьер-министр деби, канцлери. Эмне үчүн апта мындай авторитеттүү? Себеп дегенде, ал мына даже ковид учурунда дагы бүт ошо окумуштууларды чогултуп, тегереген ошолордун ою менен иш жасап атып, орунда аз, маселени да баарын чечип, авторитети көтөрүлүп жүрөт да. Ошондой кылыш керек болчу да. Баарын тактап, иликтеп, биз эмнени айтабыз, эмне дооматты келтиребиз, ар бир барган сайын мындай да, бир нерсени утам деп барыш керек да. Утулам деп эч ким барбайт да. Мына чемпионат күрөш болсо дагы же башка чемпионаттар болгондо мен утам деп барат да, туурабы? Утам дейт, алардын ыкпасын карайт, бул мындай жыгытат экен, мен мындай жыгытайын деп бүт карашып, анан ошого карата даяланып барышат да. Биз ошону түшүнүш керек эле да. Булар эмнени доомат коюшат, эмнени аргумент коюшат, биз эмнени коебуз, биз мынаны кантип алып алсак болот, мынаны кантип сактап калсак болот деп анан берем деп эч ким барбайт да. Анан булардын жанагы айткан сөздөрү ошо берем деп баргандай көрүнүп атат атпайбы? Себеби дегенде ошо бергендерин булар актап, жактап, мактап, элге түшүнгүлө дегенден таң каласың, айнан бул эмнени негизинде айтып атат? Же бир баласы барбы? Деген же бир ар кандай ой кетет адамда, туурабы? Аны жөнөкөй эле өзүбүздүн кызыкчылыкты сактайбыз деп ант беришсе, ошондой жерге жетишсе, анан сактабай берип атканга айтасың да, эл деле чыгат, токто, эртең бүгүн да жакшы көрүшсүн, макташсын, колдоочулары бар, бирок кийин бул арты жакшылык менен бүтпөйт да. Ошентип жана даярданып барыш керек болчу. Анан дагы бир нерсени айтып кетейин. Ошо Ташкентке кетерде биз Камчиним экөөбүз жолугуп калдык бир жерде да. Аны экөөбүз бир 30-40 мүнөттөй сүйлөшкөндө мен айткам, ал айтты эртең ака учам деп. Ошондо айттым эле, иним, сен барсаң, жана суусатташтардын аргументтерин карма деп. Ал түшүндүбү, түшүнгөн жокпу? Бирок ошол сөз айтылган. Жанымда Абдыган Эркебаев отурган, сол жагымда журналисттер отурган, депутаттар отурган, ошондой экөөбүздө сөз болгон да. Тилекке каршы жанагы даярданып барганын кесепетинен, жана аргументтерди айтпаганын кесепетинен анан ушундай болуп атат. Мейли, булардын мен ойлойм, булар мурун чек ара маселеси менен алек болгон эмес, жана иликтеген эмес, турмушту өткөн жолу да. Буларды күнөөлөгүм келбейт. Бирок отургандан кийин бүт адистерди чакырып, тактап, анан кийин барганда жакшы болмок. Эң негизгиси жанакыдай жол көрсөтүп айтканда кайтып кубанып, сүйүнүп, акам жакшы болду, биз кийин уят болуп калмай экенбиз кыргыз элинин алдында. Онун көрүп ушуну барып сүйлөшөлүчү, тактайлыкчы, чынбы, жалганбы деген ордуна жанакыдай да адамды каралоо максатта чыгарып аткандары албетте кимге авторитет алып келбейт? Келбейт эч кимге. Эми мына протоколго кол коюлуп калды, бирок азыр дагы ушул биздин дооматтарыбызды айтып, биздин талаптарыбызды коюп, маселени чечкенге болобу? Албетте болот да. Мына кечирип койгула, мен билбепмин, мен турмуштук боюнча мага адистерибиз бербептир, мынагандай экенде бар экен, мына келишимди кайта окуп туруп эле мына тура турбайбы? Кой дегенге болот да. Мындайлар бизде көп болгон. Вот мисал, Бакиев премьер-министр болуп турганда Акай учурунда. Бул өзбек делегациясы Бишкекке келгенде кол коюшат. Кол койгондо Баткентте жана сокко коридор берүү боюнча 200 метр турасы берет да, бүт Баткен обласы анклавга айланып калмак да. Анан ошол келишим
анда мен комитеттин мүчөсүмүн, ошо безопасность, коопсуздук маселеси. Анан мага алып келип беришет. Анан карасак, ошону карап анан жогорку кеңешке алып чыгып, аябай талкуулап, эми айтпаган сөздөрдү айтып, Куронбек Бакиев ошол жерде кызарып, татарып, мен ошол жерде жазып атпаймынбы, баары унутса да унутпаса керек деп туруп. Кандай гана айтылган сөздөр, Адахандын айткан сөздөрү өзүнчө бир мындай кызык да, ал дагы келиштирип айтат да. Азимбектин айткандарын айтпа. Аксакалыбыз болсо, Абсолот Масаевич болсо, ал эми баягы мамлекет жетекчиси катары өзүнчө, анан Бейшебек Акунович болсо бир мындай мыкты жана балта менен эле каккандай кагып айта турган сөздөрдү айтканда, ошондон кийин бул артка кайткан. Премьер-министр койгон өзүнүн колун. Азыр бул ким? Болгону комиссиянын төрагасы. Мындай фактылар бизде көп болгон. Анан мен мисал келтирбедим. Чек аранын жетекчилери деле ошондо колду коюп артка кетиришти. Башкалар да ошондой болушту. Бул рабочий иш да. Мына аргументти билбей калыппыз. Ошо негизинде капа болбогула, оңдоп сүйлөшөйлүк. Биз муну кайтайлык. Мынандай фактылар бар экен деп туруп ошону иликтеп, баарын эсептетип, алардын пайдаларын бүт эсептетип, өзүбүздүн зыяндарды эсептетип, анан колдо коюш керек да, мынакей. Силер аткарбагандыктан, силер өзүңөр мынанча биз аткардык, мынанча пайда таптыңар. Силер аткарган жоксуңар, биз мынанча зыянга учурадык. Ошо негизинде муну толтургулагын. Ордон койгулагын, болбосо мына жерлерди берген жериңи. Биз ушуну эсебинен сатып алайлык, канча турат? Мына анан мындай да, алар бизге таштак жерден берген да, жана компромат боюнча. Мына Бишкекти эле карап көрсөңөр, Бишкектин ортосунда 1 метр же 1 гектар жердин баасы, Аламедин же болбосо бир алыстап бир райондун жеринин баасы эки башкада. Анан ошону да айтыш керек да, мына биз суулуу кара жер, кара топуракты жер бердик. Түшүмгө мол жер бердик. Силердин бергениңер таштак, суу чыкпайт экен. Мен ошону айтпадым, ушул жерди да текшериш керек. Ошо берилдиби, бербелдиби, берсе кайсы алар бөлүп берген деп айтып атат да. Бөлүп берсе кайсы жерлерден экен. Анан ошонун баасын дагы эсептейлик анда деп туруп, мамлекеттик подход ушундай болуш керек да. Кыргыздын кызыкчылыгы мына ушуда жатат. Кыргыз мамлекеттин кызыкчылыгы ушунун негизинде жүргүзүлүш керек да. Анан кийин алардын негизинде кызыкчылык жүргүзүлсө, анда жумуштардан баары кетиш керек да. Ай кой, анда келип ошолордун кызыкчылыгын баары башката сактай берген. Биздики сактай алган жоксуң деген сөз чыгат дейт тетиргештир. Мына ошолорду булар ойлонуш керек болчу. Сиздин билдирүүдөн кийин өкмөт тараптан, жана комиссия тараптан мындай эч кандай реакция болгон жок да. Жооп болгон жок. Эми жооп болду. Жооп болбоду. Жок, жана чагымчы деген жооп. Кадыржан Батыровду мага жүктөп аткан ошо жооп да. Эми бул жооп, бул уят эле нерсе да, уят. Эми болсо Биржон, бул баары билишет, ошолордо материалдар жатат. Анан кийин жоошут да, анан көрө башкача жооп кылыш керек болчу. Башкача келип сүйлөшүп, аркай ушундай жазыпсыз, рахмат, биз билбей калыппыз. Жардам бериңиз, биз кантип жардам беттим, мен өзүмдүн инилерим, мен жардам берип жүргөн, жакшы көргөн адамдарым. Жаман көрсөмгө Биржон да, катуураак айтып коймокмун. Анан кийин жанакыдай дегенде кичине айтасың да, жана сиз ошо биз тараптан сунуштардын баарын берип атпайсызбы? Ошолор каралат деп ишенесизби? Эми бүгүнкү булар жанакы инимин айтканына караганда, элге түшүндүрөлүм деп кайтып булар айтып берет дегендей. Мен оюмча каралбайт деген менде бир шек бар да. Бирок мындай өзү мамлекеттик деңгээлде мунун баары каралыш керек болчу. Отуруп комиссиядан талкуулап, карап, тактап, анан кийин баса жакшы болмок да. Эми бирок мен ойлойм, элибиз азыр жол бербейт. Анан биз деле катуу чыгабыз анда. Эгер ушундай жол менен кетип атса, ар бир токтотконго аракет кылабыз да. Биз токтотсок, буларга биздин жардамыбыз болот. Себеби дегенде эртеде бийлик бул колдун кири да. Байлык, бийлик колдун кири. Бүгүн бар, эртең жок. Ошону эсептеш керек да. Ошо бийликтен кеткенден кийин не болом? Алар элдин арасында кантип жүрөм? Аны мен эле чечтим, мен точко койдум деген бул туура эмес мындай жерде. Аны точко коем дегендер Акаев акылдуу адам ага барган эмес. Бакиев деле ага барган эмес, Атамбаев деле барган эмес, эч ким барган эмес. Кайтып секин биз жанакыларды алып, дооматтарды коюп, ынандырып келатканда анан кийин шак бере койгон
бул менин оюмча өтө туура эмес жол да. Ошо жана суу тактагычтарды алмаштырбайбыз, гэстерди өзүбүз курабыз деп сунуштарды берип атпайбызбы? Албетте, мына ошо Кампирабадта эки ГЭС курулган. Жаздым да, эки ГЭС курулган. Биздин жер, биздин суу. Анан кийин азыр эми ушунча жылдан кийин алар өзүнүн жанакы сатылган акчасын актап алды да. Эми биз айтышыбыз керек, айында туугандар, биздин жерде курулса, биздин сууда курулса, биз автоматтык түрдө азыр ичине киришип, мен жазып койдум 30-40% деп. Бул аз жазылган. Жер биздики болсо, суу биздики болсо, айтышкан 50-ден ашык биздики болот. Калганын ала бер, суусун алып атасың, тигин алып атасың дегенде саясатты жүргүзсө анан кийин өзү базарга барганда деле мындай да көп сурайт да, туурабы? Анан мына ушуну деп негиздеп далилдеп берсе, алар деле кың деп айта албайт да, себеби дегенде муну иш жокко чыгара албайт да. Жер биздики, азыр практически азыр өтө элек. Суу биздики. Эми сууну биз беришибиз керек, туура, ал сөз жок. Себеби трансграничный сууларды өзүнүн эрежелери бар да. Эл аралык келишим негизинде бериш керек. Бирок ошо эл аралык келишимди дагы мен айтып чыктым. Оңдоп карайлык, оңдоп карагылагы деп биз муну 2000-жылдан тартып коюп атабыз да жетекчилерге. Ошондо Раматылык аксакалыбыз мамлекетти 30 жылдай башкарган Усубали өзү демилгелеп чыккан. Суу бул товар, мунун баасы бар, сатыш керек деп. Биз ошо ура деп колдоп бергенбиз. Аксакал туура жолго бизди көрсөтүп атасыз деп туруп колдоп өткөргөнбүз да. Анан эле эми ал маселени биз азырынча көмүскөдө калтырган менен жер суу болгондуктан айтыш керек, биз үлүшкө кирейик деп. Азыр Камбарата бирге киребиз деп атпайбы үлүшкө, 50-50 дегенде сөз кетип атат. Анан алар биздин территорияда, ички территорияга 50-50 кирсе, ал жерге эмнеге биз кире албайбыз? Мына ошондой маселелерди мамлекеттик подход деп ушуну айтат. Мамлекеттин кызыкчылыгы деп ушуну айтат. Улуттун кызыкчылыгы деп ушуну айтат да. Ошонун аргумент кылып айтса, мен ойлойм, акылдуу жетекчи ал баарына түшүнөт, баарын билет. Эртедир кечтир биз ошого максатка жетерге мүмкүнчүлүк алат элек. Болбойбу, колуңан келбейби? Ала албадым, анда арыз жазып бериш керек да, кой. Бергенден көрө кетип эле калайын, эртең балада калбай дегендей саясатты жүрүш керек да. Анан как будто бүт өмүр бою басып алып, өмүр бою бирикте отургандай болду, мындай кылат деген кичине туура эмес. Ошо чек ара маселеси, жер баарыбыздын энчибиз, ошо баарыбыздын ишибиз. Анан ушул маселе оң жагына чечилет деп ишенип туралы. Сизге рахмат ушундай маселени көтөргөнгө. Бул баардыгы жана билбегендер билип, маселе оң жагына чечилет деп ишенели да. Рахмат, мен деле ишенем. Кудай буюрса, эмилерибиз бар ойлойт. Бар балдар, акылдуу балдар, анча-мынча турмуштук кыйынчылыктарды өткөн балдар. Мен ойлойм, ортуна баары жакшы болуп келет деп. Сизге рахмат. Сиздер Политклиника медиасынын сереп берүүсүнө күбө болдуңуздар. Биз кыргыз-өзбек чек арасы маселеси тууралуу сөз козгодук. Биздин студияда мейманда мурдагы коргоо министри, коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы генерал-лейтенант Исмаил Исаков болду. Берүүнү мен Айгүл Бакиева алып бардым. Саламатта калыңыздар.